Рахмат. 5-ші микрофон. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Азыр ушул кесиптештердин бирөө жаш жигит, кечирип коесуз, атыңызды билбейт экенмин. Кээ бир кесиптештер деп, ошол кесиптештердин жашына жеткенче сиз дагы далай жолу ушундай сөздөргө кабыласыз. Ошол кесиптештердин жашына жеткенге чейин сизге дагы Аллах өмүр берсин. Бир эмес 5 жолу шайланыңыз, ошондо тажрыйбаңыз көбөйөт. Кеп эмне жөнүндө болуп атканда жакшыраак түшүнүп алабыз. Кеп өткөрөсүзүңөрбү, өткөрбөйсүңөрбү, бардык нерсе мыйзамдын чегинде болсун деген талап болуп атат. Конституцияда кандай жазылса, биздин регламентте кандай жазылса, эреже ошондой болсун деген талап болуп атат. Мына ушундай чегараны чечебиз, ушундай керек болуп калды десе, колуңарга кармабай туруп, окубай туруп, кол берген, добуш берген туура эмес деген маселе кетип атат. Анын эмнесин дүрүп атат? Ким дүрүп атат аны? Мыйзамдуулукту талап кылып атат. Мыйзам чыгаруу бутагы болуп эсептелебиз биз жогорку кеңеш. Эгерде биз мыйзамды тебелеп, биз конституцияны тебелеген болсок, эч кимде мыйзамдуулукту талап кылганга укугубуз жок деген маселе болуп атат. Тегерек ушундай болуп атат. Элди будуң чаңга көтөрүп андай мындайга деп, ошол эл акылдуу болгон үчүн сиздерге добуш берди. Ушул азаматтар барып, ушу биздин маселени чечет деп. Элди будуңга салса эле будуң болуп кете бербейт. Бизге караганда көбүрөөктү билишет, бизге караганда көбүрөөк түшүнөт. Биз менен сизге айырмаланып, алар ошол жерде жашайт. Өмүрү ошол жерде өтөт. Биздин тагдырды чечип бериңиздер деп, мыйзамдын негизинде чечип бериңиздер деп кайрылып атат. Бул жерде жогорку кеңештин депутаттары ошондой болуп кайрылгандан кийин жагабы жакпайбы ал позиция мыйзамдуулук жөнүндө кетип баратат. Мына парламенттик угуу деди, парламенттик угуу формасы кармалган жок. Комитеттин отуруму деди, комитеттик режим кармалган жок. Кеп ушундай болуп атат. Кийин 10 секунд. Ошол маселени бекеринен стенограмма үчүн деп айтып коюп аткан жерибиз жок. Кийин биз болбосок, кийинки урпактар кимге кандай баа беришин билип калсын деген ниет болуп атат. Рахмат.